Alseydim aldım жуып кетти алды таяқта жатат. Onda bala ölüp kaldı bayit. Cevap koştum Alseydim. Lisem eşlik olup bayit. Buyakta жатат. Ya Allah. Videoda көрүнүп тургандай, унаалар өтө катуу ылдамдыкта кагышкан. Ушул себептен унаалардын ичиндеги аэробактар атылып, ичинде бир адам каза болгон. Аллах ушундай кырсыктардан өзү сактасын. Социалдык тармактарда эркек кишилердин итти улак кылып көкбөрү ойногону тартылган видео тарады. Кадрларда алардын жаныбарды куйругунан кармап, ат чаап жүргөнү көрүнөт. Колдонуучулар бул көрүнүшкө катуу наразычылыгын билдиришип, жаныбарларга мындай мамиле кылбоого чакырышты. Эки нарында оор жүк ташуучу унасы менен сууга түшүп кеткен кишинин сөөгү табылды. Ички иштер министрлиги 41 жаштагы айдоочунун сөөгүн милиционер тапканын билдирди. Эске салсак 13 августта Нарын Орукта муна жолунун 39-чакырымында көпүрө кулап, оор жүк ташуучу машина сууга кулаган. Айдоочусу ошол бойдон табылбай жаткан. Ал эми эркин журналист Ыдырыс Исаков мындан бир ай мурун YouTube каналына бул кырсык болгон көпүрө тууралуу видео чыгарганын айтып, Instagram баракчасына жазып чыкты. Нарын облусунун, Нарын шаарынын, Нарын районунун чоңдоруна, жетекчилерине кымыз ичүүгө расмий түрдө тыюу салыш керек деп. Себеби алар кымызды ичип алып эле ыксырап, анан муну качан кылсак экен, кылсак бекен же кылбай эле койсок бекен. Эми азыр турат го, урап калган жок го, адам өтүп атат го деп атышат окшойт. Бул жерден ушул көпүрө курулуш үчүн 1-2 КАМАЗ ушул жерден сууга агып, же 1-2 адамдын башын жеш керек окшойт ушул КАМАЗ. Ошодон кийин анан бир аракет болсо керек. Анан ага чейин биз кылбайт окшойбуз. Мына алдын алып кылуу деген нерсе бар да. Баягы адам өлүп кала электе, бир кырсык болуп кете электе. Анан 1-2 чоң баягы ушуну кылбай койду деп камакка алына электе эле кылсак болбойбу? Азыр мына жерден мисалы бир кырсык боло турган болсо, ушул жерден бир адам бирдеме болуп авария боло турган болсо, эгерде чындап мыйзам иштесе, анда жок эле дегенде мына жакта бир нече кишинин башы кетет. Ошол кишилер камалат, жооп бериш керек болот. Ал бери дегенде кызматтан алынат. Чындап эгерде мындай мыйзам иштей турган болсо, анда ал ушул жердеги ушул кырсыкка себепкер адамдар, ушуну алдын ала кылбаган адамдар, алар кадимкидей жоопкерчилик тартыш керек болот. Бирок азыр негедир кенебей атышат. Мен ошону эч түшүнбөй атам. Ошол жанагы Нарындын чоңдорунун бир темир калканы барбы азыр? Мен кече дагы айттым эле, бүгүн дагы айтканга туура келип атат. Нарында мындай болуп атат да, өзү негизи мына эки достун жанагы илебин сезбеген адам калган жок. Жаш баладан бери эле сезип калды азыр. Ташиев дегенде бардыгыбыздын мындай жүрөгүбүз түшөт. А бирок Нарындын чоңдору коркпойт экен силерденчи, мындай. Кенебейт экен мындай. Бемарал жайбаракат, иш болсо болуп, болбосо жок эле жүрөт окшойт. Болбосо мынау эми азыр зарылдай го, мындан карасаңыздар, мына өзүңүздөр көрүңүздөр. Көпүрө бийлеп калыптыр өзү. Бул жөн турган жок, бул бийлеп турат азыр. Бул бийлеп турган нерсе мына трос эртең кармабайт, мына бир жыгачтын бир болту кой бере турган болсо кетет наракка карап.
Ошону менен мына чоң суу экен, бул эми Нарындын суусу, бүт Кыргызстанды жарык менен камсыз кылып аткан чоң Нарындын суусу. Андан нары барып Нарынга кошулат, Кичи Нарындын суусу менен кошулуп. Бул жака түшкөн адам деги эле чыкпайт, суу чыкпайт. Урматтуу туугандар, эл мырзага зубур аябай жай жүрүп жатат. Улардын ыраазычылыгы үчүн ушул күнүгө колдон келишинче ушул балага жардам кылып туруңуздар. Ушул баланын күнүгө ушул басканы бала үчүн оор алып келип жатат. Ушул каражаты чогулуп бүтөр менен буйруса, эл мырза операцияга кеткен жатат туугандар. Ушул азыр апасынын колунда 1.600.000 сом турат. Ошондой эле 1.200.000 сом жетпей турат. 1.600.000 чогулуп, азыр ушул 1.200.000 калды. Биз сиздерге видеону чыгарып берип жеткире беребиз туугандар. Кайрымдуулук сиздерден, барыңыздардан Алла разы болсун. Ушул балага кайдыгер карабастан абалын карап туруп туугандар, колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Реквизиттер Мукамбек П деп чыгат М-банк, ошондой эле Сбербанк Замира Мавлянова Ч деп чыгат туугандар, Россия өлкөсүнөн которгондорго.